Гел лак кургаткыч уф лампалары ДНКнын бузулушуна алып келеби? Социалдык тармактарда жана WhatsApp группаларда маникур учурунда лакты кургаткан лампалар ден соолукка зыянын тийгизет деген маалыматтар тарап жатат. Анда уф лампалар ДНКнын бузулушуна алып келери айтылат. Биздин редакция бул маалыматтын чын жалганын текшерип көрдү. Алгач скриншот болгон фотодогу логотиптен жаңылык Голос Америки сайтына чыкканын байкадык. Анда Сан-Диегодогу Калифорния университетинин окумуштуулары тырмак техниктери колдонгон гел лак кургатуучу уф лампалары клетканын өлүмүнө жана ДНК зыян келтирерин аныкташты. Бул ультра кызгылт көк лампалардын радиациялык спектры 340-395 нанометр. Заманбап гелдик лактардын курамындагы химиялык кошулмаларды катуулатууга жардам берет деп жазылган. Ошол эле учурда окумуштуулар солярийлерде колдонулган ультра кызгылт көк нурлануунун зыяны клиникалык жактан далилденгенин белгилешкен. Аталган басма маалыматты Nature Communications журналындагы изилдөөгө таянып жарыялаган. Ал эми бул журналда изилдөө ушул жылдын 17 январында чыкканын көрүүгө болот. Маалыматка караганда окумуштуулар экспериментте адам клеткасынын 3 түрүнө, адамдын терисинин фибробласттарын, чоң кишилердин терисинин кератиноциттерине жана чычкан эмбриондук фибробласттарын колдонуу менен жүргүзүшкөн. Жыйынтыктап айтканда, бул изилдөө уф тырмак лак кургаткычтары чыгарган нурлануу ДНКга зыян келтирип, чычкандардын алгачкы эмбриондук фибробласттарынын, адамдын терисинин фибробласттарынын жана адамдын эпидермалдык кератиноциттеринин геномдоруна мутацияларды биротоло коюп салышы мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Натыйжа көрсөткөндөй, бир жолу 20 мүнөттүк маникур лампасынын ультрафиолет нурлануусу менен клеткалардын 20-30% өлөт. Ал эми мында 3 сессия катары менен клеткалардын 65-70% өлүшүнө алып келет. Демек, гел лак кургаткыч уф лампалары ДНКнын бузулушуна алып келе турганы тууралуу изилдөө жүргүзүлгөнү чын. Анын жыйынтыгында чычкандардын ДНКсы бузулган.